Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кече күнү расмий иш сапары менен Орусияда болду. Мамлекет башчы Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Анда эки мамлекеттин ортосундагы тыгыз кызматташуудагы бир катар маселелер ортого салынды. Жана тыгыз кызматташууну ийгиликтүү ишке ашыруудагы алдыдагы жасалуучу иш аракеттер тууралуу кенен баарлашуу болду. Кезегинде Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин президент Садыр Жапаровду көргөнүнө кубанычта экендигин айтып, Кыргызстандын президенти кызматына киришүүсү менен дагы бир ирет куттуктап өттү. Несмотря на все эти сложности и ограничения, нам удается все-таки и лично встретиться, и пообщаться. И сразу же хочу еще раз уже вот в таком личном формате поздравить вас со вступлением в должность президента Кыргызстана. Между нашими странами выстроились очень не просто теплые и тесные отношения, это отношения союзнические, отношения привилегированные, и я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию. У нас большая повестка дня. Я знаю, что в рамках вашего визита запланировано много мероприятий, встречи практически на всех уровнях, и в исполнительных органах власти, в правительстве, в парламенте. И уверен, что это пойдет на пользу развития наших двусторонних отношений. Ал эми Кыргыз Республикасынын президенти анын мамлекет башчы катары чет өлкөгө болгон биринчи иш сапары Кыргызстан менен Орусиянын эки тараптуу мамилелеринин жогорку деңгээлин далилдей тургандыгын баса белгилеп, эки мамлекет ортосунда мурда жетишилген келишимдердин баарын сактоону улантаарына ишендирди. Несомненно, мой первый визит, зарубежный визит к вам в качестве президента Кыргызской Республики доказывает высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами. Мы намерены продолжить укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений. Прежде всего, выражаю огромную благодарность вам за поддержку и всестороннее содействие в регулировании политического кризиса. Мы намерены продолжить сотрудничество с Евразес, СНГ, ОДКБ и ШОС. Это является приоритетом внешнеполитического и экономического курса нашей страны. Бул жолугушуу эки өлкөнүн башчыларынын мындан ары тыгыз кызматташууга жол алгандыгын ырастады. Кыргызстан менен Орусия кызматташуусунун алкагында саясий, аскердик, техникалык, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка чөйрөлөрдө ийгиликтүү иштер аткарыла тургандыгын эки өлкөнүн башчылары өз сөздөрүндө баса белгилеп өтүштү. Основной закон Кыргызстана будут способствовать стабилизации в республике и будут создавать условия для поступательного развития самого государства, ну и, конечно, будут способствовать укреплению наших двухсторонних межгосударственных связей. Добро пожаловать еще раз. Рад вас видеть. Спасибо. Пользуясь случаем, с огромным удовольствием приглашаю вас посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для вас время. Спасибо большое. А я со своей стороны отмечу еще один момент, который считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях, а именно то, что вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас, и для нас тоже. Да, и для граждан Кыргызстана, поскольку дает определенные преимущества на рынке труда в России. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын президенти Татарстан Республикасынын президенти Рустам Миниханов менен жолугушту. Анда кыргыз-татар эки тараптуу байланыштарынын келечеги жөнүндө пикир алмашуу болду. Андан соң президент Садыр Жапаров ошол жерде иштеп жашап жүргөн мекендештер менен жолугушту. Анда да бир катар маселелер ортого салынып, жолугушуу суроо-жооп форматында өттү. Ал эми жыйында сөз сүйлөгөн ажу чет жакта жүргөн кыргызстандыктар ар дайым көңүл борборунда болорун жана Кыргызстанда жумушчу орундарды түзүү менен мигранттарды өз мекенине кайтаруу анын алдыга койгон максаттарынын бири экендигин маалымдап өттү. Менин максатым элибиздин көйгөйлөрүн чечип, жумуш орундары менен камсыздап, татыктуу жашоону алып келүү. Сиздерди, улутташтарымды, жердештеримди кайра өз мекенине алып келсем, мындан артык мен үчүн бакыт болбос.
Мындан сырткары мекендештер менен жолугушуу учурунда мамлекет башчы алдыдагы шайлоолорду ушул убакка чейин жетектеп келген мекенчил саясий партиясынын бир да шайлоого катышпай турганын кошумчалады. Ал бул чечимди таза шайлоого карата көрүлгөн аракеттер деп баалады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун чет мамлекетке болгон алгачкы иш сапары дагы бир катар жолугушуу сүйлөшүүлөр менен коштолду. Алардын баары албетте Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жасалган кадамдар болду. Улкан Кожоева, Самат Сатыбалдиев, жаңылыктар үчүн.